эрди эр кылганда, кара жер кылганда аял деген кептин артында сөз козгогонбуз. Бирок ал маселенин экинчи бетин биз айтпагандыктан ал жерде бир канча комментарийлер келип, ал сөз кайсы бир деңгээлде орунсуз дегендей да кеп чыккан. Ал орунсуздукту эмне алып келди десек, чындап эле маселенин экинчи тарабы. Себеби ошондой эле кыргыз макалдарында алган ери жарашса, кара катын ак болот, баккан жери жарашса, күлпүлдөк күчүк сак болот деген да макал бар. Эгерде чындап эле бир карап көрсөк, кайсы бир учурда жакшы аялдын тагдырын кайсы бир жаман эркек келип талкаласа, кайсы бир жакшы эркектин тагдырын кайсы бир жаман аял келип бузуп калуу ыктымалын да көрүп келебиз. Мындан биз тыянак чыгарсак болот, чындап эле жашоо бул ар бир тараптын өзүнүн колунан келген аракетин жана эки жарты бир бүтүн болуп, бир үйдүн жоопкерчилигине дагы, эмгегине дагы, анын жакшы жашап кетүүсүнө зарыл болгон зарыл кадамдарга экөө бирдей аракет кылган учурда сөзсүз түрдө ийгиликтүү үй болуусун эсибизге салып өткүбүз келет. Биз кайсы бир тарапты күнөөкөр же болбосо кайсы бир тараптын өзүн гана мына ошол жаман деңгээлге калтырып, анан экинчи тарапты мактап койгубуз келбейт. Балким биз эки тараптын тең өзгөчөлүгүн эске алуу менен кайсы бир тарапта кетип аткан кемчилик болсо, мына ошол нерсени туюп, билип, анын алдын алып калса деген гана максатты көздөйбүз.